Мына бул кызуу оюн куруп жаткандар Ат башы районунун жана Сатыбалды Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин командалары. Кыздар арасындагы өткөрүлгөн волейбол турнирлерин калтырбай ойногондуктан атаандаштык көч. Деги эле аялзат эмес, вообще эле адамдардын баардыгын тең эле спортко үндөш керек, ден соолугун чыңдаганга, үйдөн кичине үйдөгү заботалардан чыгып, бири-бири менен ынтымакка келет, бири-бирин таанышат, мына шаардын ичинде командалар, башка даже область же болсо райондон келген кыздар менен таанышат, достукка келишет, акырындык менен дос болуп калгандар да бар, подружка болуп калгандар да бар. Бул жолку кыздар арасындагы волейбол мелдеши Нарын облустук жаштар иштери, дине тарбия жана спорт башкармалыгы тарабынан уюштурулуп, жалпысынан 5 команда атсалышууда. Иш-чара 8 март айымдардын эл аралык күнүнө карата уюштурулуп, негизги жобонун алкагында 21 жаштан жогорку кыз келиндер катышышты. Бүгүнкү иш-чара ушу атайын 8 мартка карата кыз келиндердин арасында облустук иш-чара мелдеш уюштуруп атабыз. Өзүңүздөр көрүп тургандай бардык райондон бирден команда келди, 6 команда ойноп атат. Бул иш-чараны жылына календарный планга киргизип, жылына өтөлүм деген пландап атабыз. Буюрса жылына өтүп турабыз. Оюндун жыйынтыгы менен 1-орунга Нарын шаарындагы медициналык колледжинин командасы, 2-орунга Нарын мамлекеттик университетинин достук командасы, ал эми 3-орунга Ат башы районунан келген команда жеңүүчү деп табылды. Сезимдер абдан жакшы. Буга чейин да биз көп ийгиликтерге жетишип жүрөбүз. Бүгүн да абдан кубанычтабыз. Кубок жана игровой жакшы топ менен сыйландык. Ушундай медаль жакшы. Айымдарды сергек жашоого үндөө максатында уюштурулган спорттук иш-чарада жеңүүчүлөргө кубок, медальдар жана кызыктыруучу сыйлыктар тапшырылды. Гүлира Туратбекова, Нурбек Рахманов, Нарын шаары, өлкөдөмү.